Террордук топтордун түйүндөрүн жок кылуу максатында жасалган операциялардын жүрүшүндө Кыргызстандын аймагында экстремисттик аракеттерди жасап жүргөн 47 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Шектүү КМШ мамлекеттеринин биринин жаран экени жана экстремисттик багыттагы кылмыштары үчүн эл аралык издөөдө жүргөнү аныкталды. Ал өзүнө жасалма жол менен Кыргызстандын паспортун жасатып алган. Жасалма паспортто анын курагы 45 жаш деп көрсөтүлгөн жана аты жөнү кыргызча жазылган. Шектүү эл аралык террористтик көрсөтмөсү менен Кыргызстандын аймагында жана Фергана өрөөнүндө жоочуларды тарбиялоочу жай ачып, экстремисттик идеяларды жайылтып келгени такталды. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Факт боюнча тергөө иштери уланууда. Президент Сооронбай Жээнбековдун Тажикстанга иш сапары уланууда. Бүгүн Кыргыз президенти Жээнбеков Тажикстандын өкмөт башчысы спикери менен жолугат. Анда кызматташууну бекемдөө маселеси талкууланат. Мындан кийин Тажикстандын улуттук музейине барат. Белгилегиси, Кыргызстандын президенти расмий сапар менен дүйшөмбүгө 1 февралда барган. Кечээ Кыргыз-Тажик өлкө башчылары Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон жолугуп сүйлөшүү жемиштүү жана жакшы атмосферада болгонун белгилешкен. Алар чек араны делимитациялоо боюнча түзүлгөн Кыргыз-Тажик өкмөт аралык комиссиясына ишти илгерилетүү боюнча тапшырма беришкенин билдиришти. Жолугушуунун соңунда соода-экономикалык, билим берүү, коррупцияга каршы күрөшүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана туризм багытында кызматташуу боюнча бир катар документке кол коюлган. Премьер-министр Сапар Исаков Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Алматыга барды. Жыйындын алкагында өкмөт башчы глобализация доорунда санариптик чакыруу форумуна катышат. Ага уюмга мүчө мамлекеттин өкмөт башчыларынан тышкары Өзбекстандын премьери Абдулла Арипов менен Тажикстандын премьер-министринин орун басары Зокирзода Махматтоер Зоир катышат. Өкмөт башчылар тар чөйрөдө жана кеңейтилген форматта жолугушат. Өкмөт башчылары интеграциялык биригүүнү өнүктүрүү маселесин жана анын нормативдик укуктук базасын жакшыртууну талкуулашат. Ошондой эле күн тартибине транс-чек аралык рыноктогу атаандаштыктын эрежелери, агро-өнөр жай комплекси тармагындагы кызматташуу маселелери бар. Андан сырткары уюмга мүчө мамлекеттердеги макроэкономикалык абалга жана өз ара сооданын абалына анализ жасоо пландалган. Аталган жыйындын алкагында Сапар Исаков Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушуусу пландалган. Алматыдагы жыйындын соңунда бир катар документтерге кол коюлат. Айыл чарба министрлиги 1 февралдан тарта түштүк жергесиндеги дыйкан фермерлерди окута баштаганын аталган ведомствонун маалымат кызматынан билдиришти. Мал чарба жана өсүмдүк өстүрүү тармагындагы жаңы технологияларды жайылтуу боюнча семинарлар 10 күнгө созулмакчы. Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарынын дыйкан фермерлери малды тоюттандыруу эрежелери, жайыт абалын баалоо, өсүмдүктөрдүн негизги түрлөрү, талаш тартыш маселелер, алардын чечүү жолдору, карантин темалары боюнча маалыматтарды алышты деп айтылат билдирүүдө. Семинардын жүрүшүндө дыйкандар жана фермерлер министрликтен барган адистерге өздөрүн кызыктырган бардык суроолорду бере алат. Бишкекте окуучулар арасында илимий техникалык олимпиада өтөт. Бул тууралуу Алтын түйүн балдардын инженердик техникалык академиясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чара 5 февралдан 10 февралга чейин созулат. Сынакка Борбор калаанын жана өлкө аймагынан келген окуучулар катышып, тоо тектерин бургулоо боюнча ойлоп табууларын сунушташат. Андан сырткары алар окумуштуулар менен жолугуп, жогорку окуу жайларга барышат. Олимпиада илим, техника жана өндүрүш жумалыгынын алкагында өтөт. Бишкекте Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында Азербайжан элинин белгилүү композитору, коомдук ишмер Кара Караевдин 100 жылдыгына арналган концерт өтөт. 8 февралга белгиленген иш-чараны Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлиги Азербайжан элчилиги менен биргеликте уюштурууда. Концертке жергиликтүү жана азербайжандык өнөрпоздор катышат. Академик Кара Абулфаз оглу Караев 1918 жылдын 5 февралында төрөлгөн. СССРдин эл артисти, социалдык эмгектин баатыры жана башка бир канча сыйлыктардын ээси. Ал 1982 жылы көз жумган.